өзү ошондо бышат, жетилет деп. Эң сонун эжеке, сонун сөздөр. Эми азыр Нуржамал, азыр эми мен Нуржамал айымга кайрадан суроо бергим келип турат. Мында түрк дүйнөсү шаирлери деген дагы бир мынакей альманахтын жыйындысы турат. Бул мында менин колумда. Демек, буга дагы сиздин чыгармаларыңыз киргизилген, менимче. Келиңиз ушул жөнүндө кененирээк сүйлөп бериңиз эми. Бул түрк дүйнөсү сейрлери деп аталат. Бута 5 алманахы. Буга бизде атайын бая айтпадыкпы, Казакстан, Өзбекстан менен иштешип келебиз деп. Мында Мукимжан Нурбаев деген бар, Өзбекстан акын жазуучусу. Ошол агайдын аябай эмгеги чоң. Азыр интернеттен эле байланышып, ошол аркылуу ырларыбызды жөнөтүп, Азербайжандан, ошол жактан ырлар жыйнактарыбыз чыккан. Бунда Өзбекстан, Кыргызстан, анан Азербайжан ырлары чыккан, акындардын ырлары. Түрктөрдүн. Түрк тилдүү акындар. 5 улуттун акындары экен да, демек бул жерде. Ооба. Бул жерге кайсы чыгармаларыңыз кирилген, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Буга мен эне тилим, жакшы сөз, апакем, мекеңе кусалык, Айтматов адабият падышасы деген ырларым түрк тилине которулуп чыккан. Жанагы окуп берген эне тилим ырыңызга кирген, түрк тилине чыккан булар, Азербайжан тилине. Эң сонун. Негизинен ушул Кыргызстанды даңгызалай турган чыгармаларыңызды тандап бересиз да, ошондойбу? Ооба, ал жерде жазуунун мазмунун карашат, талап коюлат, мазмунун карашат биринчиден, уйкаштыгын карайт, маанисин карашат. Караганан өзүң резюмеңди сурайт, ошол боюнча сүрөтүң менен топтоп чыгарышат. Жакшы экен. Келиңиз анда ошол дагы ырларыңыздан жакшы өзүңүздүн азыр айткандай Мукимжан Нурбаев дедим, ошол өзбекче турат, бул жерде. Мен чыгармаларым өзү Өзбекстандан өзбек тилине чыкты. Ошол бул жерде жалаң өзүңүздүн ырларыңыз. Өзүм ырларым Мукимжан Нурбаевдин жардамы менен ошол которуп өзбек тилине Өзбекстандан чыгып келди. Бул спонсор демирчүлөр, Кара Суу, Москвада Кара Суу аялдар кеңеши бар атайын. Ошонун төрайымы, Кара Суу аялдар кеңешинин төрайымы Рабахан Казиеванын жардамы менен демирчү болушуп, ошо Өзбекстандан ушул ыр жыйнагын өзбек тилине которуп чыгарып беришти, жана Америкадан англис тилинде. Жакшы, Америкадан англис тилинде болушту. Ооба, Америкадан англис тилинде. Буга дагы Мукимжан Нурбаевдин эмгеги чоң. Эң сонун, азаматсыз. Бул кыргыз поэзиясы, кыргыздар эле окуп калбастан бүтүндөй дүйнө жүзү тааныш болуусу зарыл да. Ооба, канча тил билсең, ошончо адамсың дешет го. Ошого өзбек тилинде шерларым менин гүлзарым деген. Назик güzel ifloridir güllerden, tomçileri yerge düşse basmadım, asta tamgan tunik mahfum bezaklar, kabi bökün yüzülmekte şerlerim. Кана эми келиңиз эми өзүңүздүн дагы жакшы ырларыңыздан угалы. My poems are my garden деп. Азыркы эле ырларым менин гүлзарым, ошол ыр жыйнагым Америкадан англис тилине чыгарылды. Азаматсыз. Буга да ошо Кара Суу аялдар кеңеши демирчү болушу. Бул жакка кайсыл темада киргиздиңиздер? Азыркы эле ырларым эне тил жөнүндө, тууган жер, ата эне, бир туугандар, негизи эле кыргыз тили экен жөнүндө. Эң сонун. Канча Рюскада чыгып сатылып турат? Америкадан, ал жерде бизде эмес экен, негизи. Ал жерде заказ 1000ден ашык заказ бересиң, тираж. Анан ал жерде только интернет менен заказ кыла алышат экен. Сиз интернет аркылуу буйртма бердиңиз, ошондо? Интернет аркылуу нускасында өзүңүз айткандай берет экен. Ооба, канча заказ кылсаң, ошого карап туруп басып чыгарышат экен. Ошо мен азыр 10 чакты эле китеп алдырдым ал жактан. Келиши кыйын экен, негизи через Өзбекстан алдырдык да. Өзбекстан аркылуу сизге келип жетти. Жакшы экен. Келиңиз анда ырларыңыздан угалы дагы. Жаз жамгыр деген ырым окуп берейин. Негизи жазда төрөлгөн үчүн жаз жамгырын аябай жакшы көрөм. Жакшы экен. Жаз жамгыры, жаачы, жаачы токтобой,
жүрөктөгү муз эричи орногон жылуу жаандын мээримине оронуп гүл болоюн жоо казынга окшогон. Жаз жамгыры төгө бергин тынбастан, жан дүйнөмдү тазалачы мұң басқан, айта албас арманымды эч кимге, жүрөк ыйдан жазылсынчы ырдастан. Жаз жамгыры айлан мейлин өшөргө, жүзүм жууюн ак булуттун суусуна, тамчылары дене мылдый шорголой, айланайын көлдүн аппак куусуна. Тамчылары дене мылдый шорголой, айланайын көлдүн аппак куусуна. Эң сонун дагы бирөөнү окуганча кетиңиз сонда. Бул жерде мен чыгармачылыгым негизи эле үй бүлөдө жолдошумдун колдоосу эң чоң ролду ойнойт. Менин жолдошум аябай жакшы чыгармачылыгымды колдойт. Ошондуктан жолдошума арнаган жарыгымсың деген ырым окуп берейин. Жагат мага көздөрүңдү жайнап турган, аппак сүйүң жүрөктө кайнап турган, асылымай билбеймин кандай сезим, көңүлүмдү бир сага байлап турган. Эркелетсең жаш баладай эркелеймин, бул бакытты жараткан көп берсе деймин. Жарыгымсың жалгызым мырдан бүткөн, бир өзүңдөн башканы эч эңсебеймин. Алыстасаң сагынычтан кусаланып, таарынам көп, жазбай калсаң ызаланып. Жүрөгүмдүн эң ыйык ээси өзүң, сен бар үчүн жашоом тынч, түнүм жарык. Төп келишип көңүлдөр табышканбыз, дали эсте ошондогу таанышкан күз. Тилегеним бул сезим өчпөс экен, бейпи болуп жамгырлуу чагылгансыз. Эң сонун чыгармалар болду, эң сонун маек болду десек болот. Эми бул азыр убакыт деген убакыт, азыр биз сиздер жөнүндө кенен бергенге эми болуп калды, убакыт тар болуп калды да. Болбосо дагы кенен сүйлөшөт элек, буюрса кийинки күндөрдө дагы чыгармачылыгыңыздар жөнүндө дагы маек курабыз дегендей. Азыр анда келиңиздер саатка жараша айла жок. Бир жакшы ырыңыз менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак, бактылуу элеже өзүңүздүн аткаруңузда дагы ыр болсун. Сенин менин издерим дегенди ырдап коеюн.